Биз анда бүгүнкү чай сүйлөшүүбүздү баштай берсек. Менин атым Айгерим болот. Мен ушул ийгиликтүү аймак эки долбоорунун ассистенти болом. Бүгүн сиздер менен биргеликте биз жергиликтүү кеңештин депутат айымдары иш үстүндө деген конкурсубуздун жол жоболору жөнүндө дагы кененирээк маалымат алмакчыбыз. Экинчи жолу өткөрүлүп жатат бул теманын алкагында. Сиздерге белгилүү болгондой, кезектеги чай сүйлөшүүлөр мындай байма бай өткөрүлүп келет. Бул иш-чаралар Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте жана ошондой эле ийгиликтүү аймак USAIDтин ийгиликтүү аймак эки долбоорунун алкагында уюштурулат. Сиздер өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, активдүү катышып, анан баардык ушул конкурска кантип катышса болот, анын жол жоболорунун баардыгын тактап бүгүн билип алыңыздар. Бул конкурс негизи бир жылда бир гана жолу өткөрүлөт дагы. Биз 8 март күнү жарыя кылганбыз. 8 апрелге чейин сиздердин тапшырыктар кабыл алынат. Андан кийин баягы заявкаңыздарды бере албай каласыздар. Ошондуктан саналуу гана убакыт калды. Активдүү катышып, бүгүн максималдуу суроолорду берип, жоопторду алганга аракет кылыңыздар. Анан баягы техникалык моменттер боюнча айта турган болсок, эгер сиздерге суроо бар болгон болсо, кол көтөрүү функциясын басып коебуз. Андан тышкары дайыма өзүңүздөрдүн микрофонуңуздар өчүк кармаганга аракет кылыңыздар. Сиздерге сөз бергенден кийин гана микрофондорду күйгүзөлү. Анда биздин ушул конкурс боюнча жергиликтүү кеңештин депутат айымдары иш үстүндө конкурсу боюнча кенен маалыматты берүүгө ушул Мыкты аймак gov порталынын администратору менин кесиптешим Нургүл айымга сөздү бермекчимин. Так, микрофон. Иштеген жок. Все. Саламатсыздар, угуп атабы? Ооба. Кутман кел бардыңыздарга. Менин атым Нургүл Жаманкулова, азыр Айгерим кесиптешим айтып кеткендей. Баштай берсек болобу? Акырындап кошула беришеби? Ооба, баштай Анда берели. эң биринчи кезекте рахмат сиздерге, урматтуу депутат айымдар. Мурдагы жолу да катышкан адамдарды уруп атам. Кайра башынан айтып берейинби же суроолоруңуздарга жооп берейинби, кандай? Саламатсызбы? Башынан эле айтсаңыз, биз жаңы кошулуп аткандар да болуп атат. Түшүнүктүү. Макул. Айгерим, менде мүмкүнчүлүк барбы? Демонстрация берип коесуңбу? Бердим. Рахмат. Эң биринчи кезекте сиздерге айтайын дегеним, бул конкурска ошол Мыкты аймак порталына каттоодон өткөн гана депутат айымдар катыша алат. Ушул боюнча көп суроолор түшүп атат да. Эң биринчи шарт боюнча порталга катталышыңыздар керек. Порталга катталууда эмнегедир сиздер тараптан кыйынчылыктар болуп атат. Мен түшүнгөн жокмун. Неге? Анткени ал жерде эч кандай кыйынчылык деле жок. Анан бир экөөңүздөргө өзүм бияктан көрсөтүп, видео тартып деле жибердим. Сиздерге эгер кыйынчылыктар болсо, кайрылыңыздар. Бирок сиздер бардык сапчаларды туура толтурсаңыздар эле, ал жакта эч кандай кыйынчылык болбойт. Анан албетте ошо проблема болсо, кайрылыңыздар. Эми мен сиздерге экранды көрсөтөйүн. Экран көрүнүп атабы? Ооба. Анда кете берелик. Бизде бул жерде мына Мыкты аймак gov.kg деген порталга киргенде эң биринчи эле бул жерде негизги бет, ошол жерде жөөпкө жардам деп турат. Ошол жөөпкө жардамда кирсеңиздер, гранттар, долбоорлор деген бөлүм бар. Эң акыркысы мына сиздерге арналган конкурс, жергиликтүү кеңештердин айым депутаттары иш үстүндө деген. Анан бул жерде шарты бар.
кыскача 8 марттан 8 апрелге чейинки мезгил аралыгында сиздер ошо жергиликтүү жамааттын, жергиликтүү кеңештин депутаты катары жергиликтүү жамаатка эмне пайда алып келдиңиздер, ошол тууралуу өзүңүздөр демилге көтөрүп чыксаңыздар, же болбосо кандайдыр бир тажрыйбаны ишке ашырсаңыздар, ошол тууралуу айтып беришиңиздер керек да. Ал тажрыйбаңыздар атайын формага толтурулушу керек, аны билесиздер, ошондуктан бул жерде пункт коюп сиздерден сураныч жобо менен таанышып чыгыңыздар. Анткени көпчүлүгүңүздөр чаласыздар, WhatsApp'тан да жазасыздар, ошол эле суроолорду бересиздер да. Жобону окугандан билбейм, эринесиздерби же чындап эле убактыңыздар жокпу? Анткени ар бириңиздерге айтып отургандан көрөчү өзүңүздөр бул жерден кирип анан түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер абдан жакшы болот эле да. Бир нерсени утур кайталай бергенден дагы эч кандай майнап чыкпайт. Бул жерде баарысы жазылып тургандан кийин. Мына эң биринчиси бул жерде жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү жана жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча жергиликтүү кеңештердин аял депутаттарынын кесиптик ишиндеги алгылыктуу жана ийгиликтүү тажрыйбаны аныктап чыгуу. Бул биздин максат конкурсту өткөрүп жаткандачы. Жана биз айткан 25 жергиликтүү маанидеги маселенин ичинен кайсынысын чечкенге сиздер жардам бердиңиздер. Өзүңүздөр кайсыны көтөрүп чыктыңыздар, өзүңүздөр катышканыңыздар боюнча сиздер ошол тажрыйбага жазып беришиңиздер керек да, формага. Экинчи, жергиликтүү кеңештердин аял депутаттарын жана жарандарды тажрыйба алмашууга жана жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүнүн ийгиликтүү тажрыйбаларын жайылтууга шыктандыруу. Бул биздин сунуш. Сиздерге ошол мыкты тажрыйбанын формасын берип жатканда ошол биздин максат сиздер өзүңүздөрдүн ийгиликтүү тажрыйбаңыздар менен бөлүшүңүздөр. Бул тажрыйба алмашуу дагы болуп кетет да. Анткени сиздердин кесиптештер ошол тажрыйба менен таанышып чыгып, ага дагы өздөрү ошол сыяктуу иш аракетин жасаганга же болбосо демилге көтөргөнгө аракет жасаганга үндөгөн болосуздар да. Үчүнчүсү, бул Кыргыз Республикасында жергиликтүү өнүгүү маселелерин чечүүнүн алдыңкы усулдарын жана жаңы ыкмаларын жайылтуу. Сиздердин ушул мыкты тажрыйбаны иштеп жатканда, ишке ашырып жатканыңыздарда бул ыкмалары сөзсүз эле инновациялык болушу шарт эмес. Бирок эгер ошондой кандайдыр бир жолдор болсо, ал эң жакшы болот. Анткени өзүңүздөр билесиздер, азыркы мезгилде күн сайын жаңы бир нерселер келип атат, биздин жашообузга жаңы ыкмалар, жаңы аспаптар, балким жаңы жолдор. Ошолорду эгер өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарда колдонгон болсоңуздар, абдан жакшы болот, ал тууралуу да айта кетсеңиздерчи. Анан акыркысы бул 30% гендердик квота киргизилгенден кийин депутат айымдардын жетишкендиктерине коомчулуктун көңүлүн буруу. Башкача айтканда, сиздер мисалы 21-жылдын апрелинде жана октябрда болуп өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда өткөнсүздөр, эркиңиздер чындап эле өзүңүздөр мындай алдыңкы эң жакшы балдарды көп топтоп анан ошондон өттүңүздөр көпчүлүгүңүздөр. Анан кээ биркилериңиздер ар түрдүү менталитеттик, балким стереотиптик көз караштан улам болобу, 30% гендердик квота менен келгенсиздер. Бирок бул жерде ал маанилүү эмес, эң маанилүүсү бул сиздер ошол келгенден кийинки иш аракетиңиздер. Эмне кылдыңыздар? Ошондон бери бул 30% гендердик квотаны киргизилген туура болдубу же туура эмес болдубу? Ошону дагы бир сыйра биз өзүбүз сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин тажрыйбаңыздар менен дагы бир жолу көрсөтүп, ошону тастыктап өтөйүн деген максатта ушул конкурс өткөрүлүп жатат. Анткени сиздердин аткарган иш аракетиңиздер көп, бирок ошону айтып элге жеткирүү, аны дагы үйрөнүшүңүздөр керек. Анан бул жерде конкурстук комиссия болот атайын. Сиздер өзүңүздөр тажрыйбаны биздин формага жазып бергенден кийин келгенде эң биринчи мен карап чыгам, анан сиздер менен байланышам. Эгер толуктай турган жерлери болсо толуктайбыз сиз менен кошо. Бирок ошол процессти кыскартыш үчүн сиздерден сураныч болушунча мүмкүн болгон маалыматты киргизиңиздер. Анткени кээ бириңиздер форманы жиберип атасыздар, ал жерде 21 гана суроо бар. Ошонун ичинен мисалы 1-ден 6-га чейинки суроолор бул сиздердин жеке маалыматыңыздар. Кайсы айылдык аймактан болосуздар, ким болуп иштейсиздер, байланыш маалыматыңыздар. Даже ошону толтурбай коюп атасыздар. Сураныч, ошону толтуруп бериңиздер. Андан 7-ден баштап бул ошол сиздердин тажрыйбалар тууралуу маалымат кетет. Тажрыйбанын аталышы, анан кийин эмне себептен бул көйгөй деп чечтиңиз. Эмне себептен бул көйгөй? Ал каяктан келип чыкты? Ким демилге көтөрдү? Кантип аныкталды? Ал жергиликтүү кеңештин жергиликтүү жамааттар тарабынан колдоого алынып алган жокпу? Ошол тууралуу маалымат керек. Анан эмне кылынган деген пункт бар, сапчасы бар. Ошол жерде
кадамы менен, ар бир кадам менен, этаптары менен сиздерден сураныш баарысын жазып өтүңүздөр. Мисалы көйгөй аныкталгандан кийин бул көйгөйдү чечиш үчүн эң биринчи кезекте мен депутат катары, мисалы кезектеги жыйында же болбосо коомдук чогулушта же коомдук жыйында ушундай демилге чыктым. Ал демилгени мисалы жергиликтүү жамааттар колдоп беришти. Анан биз мындай иш кылдык. Эгер өзүңүз жалгыз болбосоңуз, мисалы адатта 30%дан кем туурабы, үчөө болобу, төртөө болобу, канча депутат айым болсо, биз мисалы бириктик деп, анан кийин ошол иш аракеттериңиздерди ар бириңиздин ролуңуздарды ошол жерден көрсөтүп жазыңыздар. Анткени бул жерде баарысы күч биримдикте дегендей өзүңүздөр чогуу иштеп атасыздар, туурабы? Ошол тажрыйбаны эгер ишке ашырган болсоңуз, чогуу ошол тууралуу жазыңыз. Жалгыз өзүңүз жеке өткөрсөңүз, ал тажрыйбаны ишке ашырсаңыз, ал тууралуу да жазыңыз. Макулбу? Бирок ар бир кадамды жазып өтүшүңүздөр керек да, анткени сырттан бирөө кирип сиздердин тажрыйба менен таанышканда, ал жерде адамдын кандайдыр бир суроолору пайда болбогон жазыңыздар да. Будан кийин эмне болду? Андан кийин эмне? Каяка баш керек? Кимге кайрылыш керек? Эгер сырттан кандайдыр бир гранттык каражаттарды тартып келген болсоңуздар, же болбосо кандайдыр бир тигүүчү цех же болбосо кошумча киреше алып келүүчү иш аракеттердин багытындагы бир тигүүчү цех ачкан болсоңуздар, же болбосо жанагы кайра иштетүү, сүт азыктарын кайра болсоңуздар, ал инвестициялар тартып келүү. Анткени будан кийин киреше пайда таап, анан аны кайтарым жолдору бар да, бул инвестициялар тартуу болуп эсептелет. Ал тууралуу кимге кайрылдыңыздар, кайсы фондко бардыңыздар, кандай долбоор жаздыңыздар, кимдин жардамы менен, ошолордун баардыгын, Дүйнөлүк банк болобу, билбейм, Япон банкы болобу же Азиянын банкы болобу, ошол кимге кайрылдыңыздар, ошол тууралуу өнөктөштөрүңүздөрдү тууралуу дагы баарысын жазып өтүңүздөр. Кийинкиси, мына шарттар бул жерде 3-чү пунктта турат. Баардыгын өзүңүздөр толук окуп чыгыңыздар, сураныч сиздерден. Сиздерге ыңгайлуу тилде толтуруңуздар, кыргыз тилинде болобу, орус тилинде болобу, анан кийин ошону мага кайра салып жибериңиздер. Мына бул жерде 3-6 пунктта жолдору турат. Мына номерге WhatsApp же болбосо Telegramга деле салсаңыздар болот, анан кийин бул почтага жазсаңыздар болот. Толук толтурулбаган формалар жана конкурстун талаптарына жооп бербеген, юридикалык баалоодон өтпөгөн, тажрыйба каралбайт, башка жака конкурска катышпайт. Ошондуктан өзүңүздөр ошону тажрыйбаңыздарды жазып атканда сураныч ар бирин толуктап өтүңүздөр, толуктап жазыңыздар баардыгын, макулбу? Анткени бүт маалымат сиздерде бар, анан кийин мен отуруп сиздердин да тынчыңыздарды ала бербей, анан кийин кечке 3 минутта, 5 минутта аудиолорду жибере бербей, ар бир пункт боюнча сиздердин да убактыңыздарды албагандай болоюн. Ошондуктан сураныч баардыгын толуктап толтуруп бериңиздер. Мына бул жерде да турат, формада баардык бош жерлер сөзсүз түрдө толтурулуп чыгышы керек дейт. Конкурс бир жолу өтөт, жыл сайын, бул быйыл 2-чү жолу өтүп атат. Андан кийин бул мына жазында бул жерде баардык жолдор турат, 2-чи пунктта 1-майда буюрса жеңүүчүлөр, баардык жыйынтыктар чыгарылып жарыяланат. Конкурс жана Айгерим айтып кеткендей, USAID'дин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында өткөрүлүп жатат. Андан кийин ошол форумда өчүрүп койдум эде. жеңүүчүлөрдүн белектерин ыйгарылат жеңүүчүлөргө. Конкурска өткөн табыштамалар онлайн добуш берүү аркылуу аныкталат. Анан эң акырында добуштардын эң көп саны, бирок 50дөн кем эмес добушту, бул минималдуу чек. Түшүнөсүздөр да минималдуу чекти. Эң азы, мисалы эгер 1-2 орунда 200дөн же 100дөн алган болсо, 3-чү орунда эгер 45 добуш алып калса, демек 1-2 орун гана болуп калат. Онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча конкурстун комиссия 6 финалист жана кызыктыруучу балгерге 3 талапкерди аныктайт. Ошону дагы эсиңиздерге алып коюңуздар. Так, дагы эмне? Бул жерде мына максаттары жана айтып кеткенибиз, Анан мына байгелер. Байгелер бул конкурстун байге фонду 235 000 сомдун тегерегинде болот. Анан бул деген байгелер ар түрдүү дагы бир номинациясы да бар. Бул жерде окуп чыксаңыздар болот. Анан бул номинация өнөктөштүк тарабынан дагы каралып чыккан номинациялар болот. Кыскача ушул конкурстун жобосу менен сиздер менен таанышып чыктык. Суроолоруңуздар барбы жоба боюнча?
Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Кулунда айылдык кеңешинин депутаты Надырова Сабриниса Асановна болом. Жана сиз айттыңыз 2-3 киши болсо, 2 киши болсо, 3 киши болсо болот деп. Бул дегени жанагы конкурска даярдаган документтерди 2 кишинин жасаган ишини жаза берсек боло береби? Эгер бир тажрыйба болсо, Түшүнбөй калдым ошол жерде. эго аткарса, ишке ашырса, ооба. Бирдикте аткарган тажрыйбаны сурап атасызбы? Ооба, 2 киши биргеликте жасаган болсо, экөө бирип жазса. Болот. Бирок ал жерге Конкурска экөөңүздөр тең катталсаңыздар болот, бирок бирөөңүздөрдүн гана авторлоруңуздар көрсөтүлөт да. Анткени бул жерде ошол тажрыйбаны жайгаштырып жатканда атайын опция бар, мүмкүнчүлүгү бар да. Ал жерде бир гана автор көрсөтүлөт. Анан ошондуктан бир автордун атынан жазып атып, бирок экинчисин кылып көрсөтүп кетсеңиздер болот, сөзсүз түрдө. Анткени ал кишинин да ролун ал жерден сүрөттөп беришиңиздер керек да, көрсөтүпчү. Чогуу болсоңуздар, чогуу аны да сөзсүз баса белгилеп өтүшүңүз керек. Рахмат. Рахмат сизге. Right. Дагы суроолор? Жумагүл эже кол көтөрүп атат. Жумагүл эже. Жумагүл эже? Же ким? Саламатсыздарбы, кутман кеч барыңыздарга. Саламатсызбы, Нургүл айым, Айгерим айым. Бул жерден жанагы онлайн добуш берүүнү айтып кеттиң. Баягы айтып атам, жана комиссияга да 3 эмесе тапшырса болот депчи, онлайн маселе. Аны айткан жоксуң го, бул же болбой калды кайра. Кечиресиз, кандай? 3 киши тиги онлайн добуш бербей элечи, мындай комиссиянын кароосуна коюлат деп айтпадык беле? Баягы мурдагыдай. Жок. Андай эч качан болгон эмес эже. Ошентип айттым беле, жок. Ал эч качан андай болгон эмес. Башка конкурстарда деле бизде андай болгон эмес. Анткени онлайн добуш берүү бул сиздердин бенефициарлар аныктайт, сиздердин жамаат аныктайт. Биз ал жакта добуш берүүнү гана эсептеп беребиз. И то аны бизге Excel атайын бүт добуш берүү миллисекундасына чейин бүт көрсөтүлүп, ошол файл берилет. Анан ошол жерден гана кайсы тажрыйба, канча добуш алгандыгынын негизинде гана биз эсептеп чыгып гана сиздерге болгон санды көрсөтүп беребиз. Ошонун негизинде анан кийин жеңүүчүлөр аныкталат. Мен ошо баягы тиги ошентип айтылган, эмнегедир 3 киши жөн эле тиги онлайн добуш бербей эле конкурс комиссияга коюлат депчи. Ошончо Мен жазып айттым беле. аткан. Ооба. Жок эже. Мен антип айтышым мүмкүн эмес, анткени жободо андай эч нерсе жок, ал эч качан андай болгон эмес. Балким, бирок билбейм, Айгерим, андай сөз болгон эмес да. Жумагүл эже, сиз номинация жөнүндө айтып атат окшойсуз. Үчөөсүн бул ирет бир эле онлайн добуш берүү эмес, 3 жеңүүчү дагы комиссиялык курамдын кароосу менен аныкталат деген бар. Номинация. Ооба, номинациялар жөнүндө кошумча 3 номинация каралган. Ошолорду комиссиянын курамы чечим чыгарып аныктап беришет. Бул добуш берүүдөн тышкары дагы. Ооба, бул ирет бизде деген мурда 3 эле орун, 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду эле каралган болсо, бул ирет биздин призовой фонд дагы көбүрөөк айымдар мындай жеңүүчү аталууга, жакшы билектерди алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде бул жолу 9 мындай байгелүү орундар каралган. Ошонун 3-өсүн ушул комиссиянын мүчөлөрү дагы аныктап беришет. Ушу атайын номинация деп айтылат ал. Мен ошо добуш бербей катышса болот экен деп ошончо жазып атпадым беле. Мен добуш бердире албайт экенмин, өзүм. Эмнеге бердире албайсыз? Бердире албайт экен. Жок эже. Сиз азыр муну сурап атсаңыз керек, азыр айтам сизге, мына көрсөтөм. Мына байгелер деген жерде экран көрүнүп атат, ооба. Мына байгелер деген бул 5-чи пункт. Негизгиси мына байге фонду, мына 1-чи, 2-чи, 3-чү орун, бул адаттагыдай эле. Анан кийин мына бул жерде 3 номинациялык байгелер дейт. Азыр Айгерим айт 1-чи орун мына ушул жерде жазылыптыр. Сиз ушуну сурап атыптырсыз анда. Туура түшүнбөй Бул жерде калдым. кошумча кагылышууга алган окшойсуз. Кошумча бул жылы сиздерде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк былтыркыга карагандачы. Былтыр 3пү, канча 5-6 эле орун болчу. 5. Быйыл мына көбүрөөк, сөздөр көрүп жаткандай. Көбүрөөк ошо добуш бердире албай атпайсызбы? Эмне себептен? Түшүнбөйм, мен өзүм түшүнгөн жокмун элимесе, өзүмдү кошо албай атам, анан элди да түшүндүрө албай атам да. Ал боюнча биз дагы онлайн консультация өтөбүз, эже добуш берүү башталаардын алдында. Бирок башталыш керек да, анткени ошонун негизинде көрсөтө алабыз.
ага чейин тажрыйбалар ошо конкурс добуш берүү баштала электе мен аны сиздерге живую көрсөтө албайм да, демонстрация кыла албайм. Конкурс башталгандан биринчи же экинчи күнү биз сиздерге ушундай онлайн консультация өткөрүп көрсөтүп беребиз. Ошол күнү сиз мүмкүн болушунча жамаатыңыздардагы айымдарды, бүт ошо жакшы саналуу аштарыңыздарды чакырыңыз, онлайн кошулуп, алар да көрүп баарысын, анан сиз үчүн добуш бергендей болушуз да. Макулбу? Элем бирок добуш бердире албайм баары бир менен да. Эже алдын ала эле негативге алдырбаңыз, ал оңой эле. Катышкам да былтыр деле чаран ошол добуш берилбей калганды бизге. Бербейт экен. Башкалар берип эле жатпайбы эже? Эгер Башкалар техникалык жактан мүчүлүштөр болсо, анда эч ким бере албайт болчу. Башкалар мисалы 500дөн ашык добуш алып атышат мисалы. Анан билбейм. 5-тен ашыктар ошондой бирер бар экен, аны уккам. Нелери? Элеме? Насип буйругандар кылат да, мен анда билбейм. Ошондой Нелери бар экен эже? Кечиресиз, эмнени айттыңыз? Нелери бар экен? Ошондой тааныштары көп болот экен да алар. Мисалы үчүн мугалимдер болсо, алардын окуучулары тияк бияк деген көп болот экен. Мен андай. Сиз эмне тажрыйба ишке ашыргансыз? Мисалы, ошонун бенефициарлары бар да эже. Ошолорду чакырбайсызбы? Сиздерден ошол тажрыйбадан пайда көргөн айымдарды, адамдардын баарысын чакырыңыз, не только айымдарды. Бүт жамаатыңыздарды чакырыңыз. Айымдарды ача албайт экенбиз. Добуш бере албай атышып. Билбейм, ошол жагы кыйын болот. Мобилизация кылыңыз да. Ошол жагы. Элеме? Макул. Ну, башталсын, анан көрөбүз, Жумагүл эже, күтөбүз сизден тапшырыкты. Тапшырган бирок деме жок. Макул эме. Багаскан эже, сиз кол көтөрүп атасыз, сизге сөз. Да, кандай саламатсыңар? Бул Нургүл. Менде Саламатсыз. мындай жанагы порталда катталуу боюнча маселе чыгып атат да. Мен мурунда катталгам да бул жактанчы. Анан азыр ошол өзүм катталган экенин текшерейин десем, жанагы паролду ката деп чыгарып киргизбей атат да. Ошону кайсыл жерден карайм, порталдан? Порталдан сиз карай албайсыз, аны мен карап бере алам. Азыр карап Кааласаңыз азыр карап көрөлүк. Ооба. Так. Сиздейлер катталгандар анан кийин унутуп койгондор толтура. Кээбиркилери прям 4-5 жолу катталганга үлгүрүп калышат экен, билбейм кантип өтүшөт. Иши кылып. Андай учурлар көп да. Ормонова Авасканбы? Ооба. Жок, эмнегедир. Ошо да, ошону кантип азыр кайсыл жерден кире элем? Сиз азыр мисалы мен сизге көрсөтүп бере алам. Мына. Ой. Мен башкы эмеге келдим, тиги Мыктаймак Говкейжидечи. Так, азыр 1 мүнөт, мен башка экранды ачайын. Мынакей, экран көрүнүп ататпы сиздерге? Жок, азыр көрүнө элек. Google. Көрүндү. Мен тиякадан кирсем, операдан кирсем, мен паролумду бардык жоктон чыгарып коет, ошондуктан мен башка жактан кирейин. Мына Мыктаймак Говкейжи, көрүп атасыздар. Кыргызчасына кайсы тилде ыңгайлуу болсо, ошол тилде киресиздер дагы. Мына оң жакта каттоо жана кирүү деп турат. Катталганга сиздерге биз сунуштайт элек, компьютер аркылуу катталыңыздар, анткени оңоюраак болот. Телефон киргенде секире берип жатып жүрөт. Мына каттоо дегенге киресиздер дагы. Бул жерде суроолорго жооп бересиз. Толук аты жөнү, мисалы. Монова Аваскан. Иштеген жериңиз Айылдык кеңеш, Айылдык кеңеш, кызмат ордуңуз депутат. Анан кийин жынысы тандагыныңызда көгүш болуп калат, көрүп атасыздар, Так, номериңизди айтып коесузбу? 996-тан баштайбы же 0777 14 777, 777 анан 14 69 82. Мен да толтуруп баратам да азырчы бияктан. Эже, антең система карама каршылаш болот да. Мен да киргизет. Мен толтурбай турайын анда, макул. Толтурбаңыз. Нет, азыр көрсөтүп атпайсызбы? Анан сиздерден сураныч, могул жерге кодду жазып атканда, бул номериңиздер WhatsApp номер менен дал келиш керек.
Түшүнүп атасыздарбы? Системага катталган порталдагы номериңиздер WhatsApp аркылуу номерлер менен дал келиш керек. Кийин добуш бергенде эки номер бирдей болуш керек. Анан катталып атканда бул жерге 996 сөзсүз жазыңыздар плюсту. Анткени бул жерден биздин жээлик чыгып калыш керек. Кайсы өлкө экенин, кайсы өлкөгө таандык экенин чыгыш керек да. Нолду жазбайсыз 996-дан кийин. Макулбу? Ооба. Жазбаңыздар. Почтаны жазбай койсоңуз болот. Анткени көпчүлүгү эмнедир почтадан кыйналып калып атышат. Анан мына көрдүңүздөрбү, мына баарысын толтуруп келатканда, мамлекет дегенди басканда мондай чыгыш керек Кыргызстан. Эгер буга чейинки мына 4 сапчаны туура эмес толтурган болсоңуздар, же ашыкча боштук калтырып койсоңуздар, бул жерден мамлекет деген жерде эч нерсе чыкпай тура берет. Ошондуктан мондай чыгыш үчүн, эгер ушул жерге келгенде ушул Кыргызстан, анан башка өлкөлөр чыкса, демек сиз буга чейинки сапчаларды туура толтурган болосуз. Кийинкиси облусу Ош, шаары жок, району Кара Суу району. Көрдүңүздөрбү, мына Кыргызстан, анан Ошту тандагандан кийин бул жерде Ошко караган райондор өздөрү эле чыгып калды. Ооба. Анан жооп органынын аталышы жоош. Сыр сөз, мен сиздерге сунуштайт элем. Бул жерде эч кандай купуя сыр маалымат деле жок. Мисалы, мына сиздин номериңизди эле алып туруп, бул жерге пароль, сыр сөзгө ошону калтырып туралы, кийин кааласаңыз алмаштырып алыңыз. Бирок эң жөнөкөй эле пароль коюңуздарчы, анткени көпчүлүгүңүз унутуп коюп эле, анан кайра системага катталам деп эле аракет жасай берип, анан система кабыл албайт, анткени сиздердин номер бар. Я согласен, мына кирүү. Системалык билдирүү катуу ийгиликтүү өттү. Эми сиз башкасыз. Мына сиз башка беттесиз, мына бул жерде сиз турасыз. Көрдүңүзбү, сиз системада барсыз. Азыр паролуңузга жана номериңизди киргизип эле кире берсеңиз болот. Ошондо 0 деп киргиздиңби? 077 0 Жок, жок. 777. Только 777. 0 жок. 777 9 сандан турду да, ошондо паролуңузчу. Болду, ошо кире бересиз. Анан ушул жактан кирип эле кийин паролуңузду мына жеке маалымат деген жерге кирсеңиз, кааласаңыз ушул жерден паролуңузду алмаштырып алсаңыз болот. Сыр сөздү өзгөртүү деп турат. Анан аватарга кааласаңыз сүрөт коем десеңиз, сүрөтүңүздүн көлөмү 1 мегабайттан ашпаш керек. Ошо могу жерде сөз уже ошол коюлуп калдыбы ошондо? Коюлду. Болду, ошо мени кирүү деп кире берем. Ооба, мына сиздин номериңиз 0 жок, 777 менен башталат. Ооба. Ошол номер сизде паролдун ордуна. Кааласаңыз кийин өзгөртүп алсаңыз болот. Макул. Дагы суроолор? Рахмат. Арзыбайт. Нургүл, меникин дагы текшерип көрсөң, мен былтыр кирдим эле, барбы жокпу же, кирбей калдымбы дагы эле. Нургүл, меникин да текшерип көрчү. Азыр эже. Так, аты жөнүңүздү айтып койсо, фамилияңызды. Курманбаева Жумагүл. Курманбаева Жумагүл деп. Курманбаева, Жумагүлбү же Жумагулбу? Жумагүл эми Жумагүл деп жазылып калат да кээде. Негизи У менен жаздыңызбы? Жумагүл болчу. Анан эмне деп жазылып калып кетти? Жумагүл же Жумагүл. Мен билбейм дейчи. Айымда караңыз. Жумагүлдөр үчөө экен. Курманбаева фамилиясы. Сиз кайсынысыз? Мына көрдүңүзбү? Көрүнүп ататпы экран? Ооба. Караңыз, бул сиз болушуңуз керек, мына gmail.com. Анан бул жерде номериңизди мына мындай номер өтпөйт. Бул номер аркылуу сиз добуш бере албайсыз. Анткени бул жерде пароль эме коду жок, өлкөнүн коду, көрүп атасызбы? Плюста жазып туруп анан 700 менен кире бергенсиз да. Плюс 996, анан кийин мына калганын жазып кетишиңиз керек. Мына могу жердегидей. Ошол. Бул да сиздикиби? Бул да сиздикиби? Демек мен могул экөөнү өчүрөм. Макулбу? Системада бир адам бирле болуш керек да. Мен ошо кире албай атып жаза бергем да кечке. Мындай болбойт да эже. Биздин базада дагы калп эле адамдар болбойбу андан кийин. Так, мен сизге мунусун да өчүрөйүн. Мына. Сиз мына акыркы былтыр июнда катталган экенсиз, ошол боюнча калдыңыз. Мен бар турбаймын да, бар экенмин да. Сиз барсыз, ооба, бар экенсиз. Нургүл, саламатсыңбы? Мени карап койсуңбу? Белекова Рана Мусаевна. Эже, сиз былтыр да сурагансыз, эже. Жылда эле сурай бересизби? Жок, ошо бармынбы же жок? Барсыз, конечно. Сиз бир катталгандан кийин каяка чыкмак элеңиз, мисалы. Барсыз, катышып жүрөсүз го сиз. Так, фамилияңыз кандай эле?
Белекова. Сиздин да тажрыйбаларыңыз бар да эже. Эгер бул жерде жок болсоңуз, сиз авторлугуңуз көрүнмөк эмес. Мынакей, сиз дагы умудрились 2 раза тоже. Караңыз. Мен бирөөсүн өчүрөм эже. Макулбу? Мен мына үстүңкүсүн өчүрөйүн. Анткени бул жерде сиздин МСУңуз көрүнүп турат, кайсы район, кайсы көлөк, кайсы областтан экениңизди. Анан маалыматы жок аккаунтуңузду өчүрөм. Болду. Сиз барсыз. Рахмат. Дагы кимиңиздер? Айтыңыздар системадан чыга электе. Нургүл, меники кайра эле Жошбаева Айжамал. Бирден сураңыздар, сураныч. Ким? Мен Саламатсыздар Абаскан бөлчөр. Нурманова. Азыр кайра кирүү десем такыр чыкпай атат. Карасаң. Эже паролуңузду жана айтпадымбы, Абаскан эже? Жок, паролду Номериңиз. көрсөтүп. Ну, Ооба, номерим. Саламатсыз. Эмейлди жаз деп атпайбы бул жерге тиги оператордун кодун деген имейл ордуна эмес кайра. эже, имейл же логин деп турат. Ормонова Абаскан деп киресиз. Ооба, ошентсем Мына сиздин платно проверю, посмотрю. ошентиңиз. Саламатсызбы. Мен Саламатчылык. Бабында Табылдиева Разия. Табылдиевабы же Табылдыевабы? Табылдиева. Ыбы? Ы. Разия, Ага. Сиз жок экенсиз. Точно Табылдыевабы? Ооба, Табылдиева. Системада Дыдан кийин Я. Дыдан кийин И Табылдиева. Ошону сурап атпаймынбы эже, сиз деп атпайсызбы? Быдан кийин И Жок экенсиз. Табылдиева. Мына Саламатсызбы? Табылдиева деп турат. Саламатчылык. Бизден сураңызчы, Сураныч. Мына Разия эже, сиз жок экенсиз. Кандай кылып катталсам болот? Эже жаңы эле көрсөтпөдүм. Биз Жумабаева бар бекен? Айымдар, Сураныч, бирден сүйлөңүздөрчү, бири-бирибизди сыйлайлы. Азыр Разия эже менен бүтөлү, анан кийинкиңизде өтөбүз. Эже, Разия эже, биз жаңы эле көрсөтпөдүмбү Абаскан Ормонованын мисалында? Сиз көргөн жоксузбу? Жок. Бизде бул запись болуп атат. Записти YouTube'га жүктөгөндө анан шилтеме менен кирип, ошол жерден шашпай көрө берсеңиз болот. Ал жерде мен кадам-кадам менен көрсөткөм, макулбу? Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жошбаева Айжамал. 2 О. 2 О турат, ооба. Экран көрүнүп атабы сиздерге? Ооба. Мына 2 О турат. Саламатсызбы, мен бар бекенмин, Жумабаева Кадижа. Саламатчылык, Кадижа айым, туруп туруңуз. Бул жакта Айжамал айым менен сүйлөшүп атабыз азыр, Кезеги менен Сураныч. Жошбаева Айжамал, сиз системада жок экенсиз. Дагы? Саламатсызбы? Кадича айым. Жок, Кадича айым бар болчу. Мен Баткен район, Баткен область, Төрткүл айыл өкмөтүдөн айылдык кеңешин 2 сазыптан бери депутатмын. Менин немен бар экен, ошону билбесеңиз, Юсубалиева Гульнара. Макизнягы бар. Так. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы эжекелер, биз баарыңыздарды угуп атабыз. Пожалуйста, колуңуздарды көтөрүңүздөр. Мен сөз бергенден кийин анан сүйлөп баштайсыздар. Эгер сиздерге сөз берилбесе, анда микрофонуңуздарды өчүп кармап туруңуздар. Юсубалиева деген ким? Юсубалиева. Атыңыз? Юсубалиева атыңыз? Өчүп калды, Гүлнара экен аты. Гүлнара? Мягкий знак менен. Гүлнара айым, сиз жок экенсиз. Катталышыңыз керек. Ооба, неме мүмкүн болушунча каттап кое аласызбы же өзүм Жок, өзүңүз аракет жасаңыз. Биз азыр мисалда көрсөттүк, Абаскан Ормонова айымдын мисалында көрсөттүк. Видеону YouTube'га жүктөйбүз азыр мына бүткөндөн кийин. Анан дароо шилтемени жиберебиз. Сиз ошол жактан өзүңүз аракет жасап көрүңүзчү. Анткени сиз эгер өзүңүз билбесеңиз, анан кийин өзүңүз башкаларга кантип көрсөтө аласыз, мисалы. Макул. Сиз аракет жасап көрүңүз, ал жерден көрүп шашпай. Анан эгер болбосо биз сиз менен байланышып, жеке түрдө экөөбүз чечебиз. Макулбу? Макул. Рахмат.
Дагы суроолор? Эми бизде Бекташева Жанара айым кол көтөрүп атат. Сизге сөз. Саламатпы, Нургүлжү. Саламатчылык, Жанара. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр? Жакшы. Мен да азыр сайтка кирип атам да, что-то у меня не получается тоже. Бекташева, азыр көрүнүп. Да. Е болчу, Бекташевабы? Же О? Нет, Ова. Апан уланып эже. Жолдошова уланды. Так, Жанара. Мына Жанара Жолдошова Гүлсара барсыз. угул атасыз. Бекташева Жанара барсыз. Рахмат, Нургүлжү. Арзыбайт. Саламатсызбы, Нургүл. Мен Жумабаева Кадича Арсланбабад айыл өкмөтүнүн Саламатчылык. 5 козунун депутаты. Фамилияңызды кайталап коюңуз. Сизди карап берейинби? Жумабаева Кадича Калыбековна. Кутубаева, Токтобаева. Жумабаева. Жумабаева. Ана жолуңду баарын таптаза кылып чайкадыңбы? Кадича Жумабаева, сиз жок экенсиз системада. Катталыңыз. Катталам азыр. Болуптур. Дагы Тамара суроолор? айым кол көтөрүп атат. Сизге сөз. Тамара эже. Алло, мен бармынбы, Жолдошова Бүсер эже? Уй, Нургүл. Угул атасыз. Бүсер эже. Карайбыз. Жолдошовабы? Жолдошова Бүсара. Суу башы айыл өкмөтү. Айыл өкмөтүнүн өзүңүз жазасыз эже. Мен аты жөнүңүздү гана карап бере алам. Жок экенсиз, катталыңыз. Катталайынчы. Катталыңыз. Дагы суроолор? Доржубаева, Акылбүбү, Минкуш айыл өкмөтү, карап коюңузчу. Доржубаева, азыр бир минут. Доржубаева, атыңызды кайталап кое аласызбы? Акылбүбү, Доржубаева. Нургүл айтып койчу, мен кантип катталайын? Эже, биз жаңы эле айтып бердик, бүт процедураны өттүк. Аваскан Ормонованын мисалында. Каякта болдуңуз? Акылбүбү эже, жок экенсиз. Иптарда болуп калдым да. Бирден сүйлөйбүз, Сураныч. Иптарда болдум да. Мени Доржубаева деп. Эже, мен каттай албаймын. Өзүңүз каттаудан өтүңүз. Азыр биз айтып өттүк. Эгер өткөрүп жиберген болсоңуз, биз мына бүгүнкү чай сүйлөшүүбүз бүткөндөн кийин бул видеону жүктөйбүз YouTube'га, шилтемесин жиберебиз сиздерге. Өзүңүз аракет жасаңыз, Сураныч. Рахмат. Сиз башкаларга да көрсөтүп беришиңиз керек да, добуш берүү башталгандачы. Алар билбесе, сиз өзүңүз мисалы кантип өткөнүңүздү билбесеңиз процедурасын, аларга кантип көрсөтө аласыз. Ошондуктан сизден сураныч, видеону көрүп, шашпай өзүңүз аракет жасап көрүңүз. Эгер кыйынчылык болсо, анан кийин жеке түрдө сиз менен сүйлөшөбүз. Макулбу? Бул эме боюнчачы, рахмат эжеке. Тема боюнча жергиликтүү кеңештер депутат айымынын иш үстүндө дегени боюнча да кичине кененирээк маалымат бере аласызбы? Кандай маалымат? Иш үстүндөгү тема боюнчачы, бүгүнкү чай үстүндөгүнүн темасы боюнча кичине кененирээк маалымат бере аласызбы? Сиз жаңы кошулдуңузбу? Биз жобону башынан аягына чейин карап өтпөдүк бар бир пункт менен. Жаңы эле кошулдум ошо. Анда биз азыр бул иш чара бүткөндөн кийин видеосун жүктөйбүз, сизге шилтеме беребиз. Ошондон карап турсаңыз болот, Бардык пункттар менен өткөнбүз, Рахмат. Дагы суроолор? Саламатсыздарбы? Шилтемени кайсы жактан алсак болот? Шилтемени кааласаңыз мен чатка салып коем. Шилтеме порталгабы же жобогобу? Алло. Кимсиң кай? Бирөөсүнө таштай бергиле. Пайдаланалы. Мына мен групповой чатка ыргытып атам, жобого шилтеме. Ушул жерден түз өзүңүздөр сактап алыңыздар, кирип таанышсаңыздар болот. Рахмат. Арзыбай, дагы суроолор? Бул жакта Анар айым менен Бүбүжан айым кол көтөрүп атат. Анар эже, сизге сөз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп атабыз. Жамакеева Анара, Минкуш айылдык кеңеш. Жамакеева Анара, азыр бир минут.
Жок экенсиз системада, каттоодон өтүңүз. Аха, рахмат. Арзыбайт. Дагы суроолор? Айымдар, суроолор? Бүбүжан эже, сиз кошулдуңузбу? Үнүңүз кошулдубу? Кол көтөрүп жатасыз. Кошулган жок окшойт. Нургүл кандайсың? Саламатсызбы? Саламатсыңбы Нургүл? Саламатчылык. Ганыева Ижабат Лейлектен, Тоғыз Булак айыл өкмөтү. Сиз барсыз го эже, катталбадыңыз беле? Катталдым эле, ошону дагы бир көрүп коеюн дейм да. Эмне жоголуп кетти дейсизби? Ооба. Жок эже, системага бир катталсаңыз ушул жерде отурушуңуз керексиз. Аны Ооба, бар өчүрмөйүнчө. эле. Мына барсыз. Ооба. Даже 2 жолу катталыптырсыз. Мен бирөөсүн өчүрөм эже азыр. Аха. Караңыз, Рахмат. Ижабат эже. Аха. Ижабаткан эже. Караңыз, мына сиз бир дагы немени толтурбаптырсыз. Эң башында мына 21-жылы бизде портал жаңы иштеп баштаганда, бул шарттуу жылдызчалар жок болчу да, баардыгын толтурушуңуз керек дегенчи. Ошондуктан сизден сураныч, мен азыр бирөөсүн өчүрөйүн. Макулбу? Бирөөсү каалап атат. Ошол жака кирип өзүңүз тууралуу маалыматты жазып коюңузчу. Каяктан болосуз, кайсы өлкөдөн, кайсы областтан, ошонун баарысын толтуруп коюңузчу, сураныч. Макул. Рахмат, Нургүл. Рахмат чоң сизге дагы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Маматсаева Алима. Карап бересизби? Сиз да карап берейинби? Маматсаева Алима, Маматсаева. Жок болушум керек. Жок экенсиз. Өтө эле экенсиз, катталыңыз, сураныч. Катталбасаңыз конкурска. Бул каттоо эмнеге керек, айымдар, сураныч сиздерден түшсөңүздөр, сиздер өзүңүздөрдүн, мына мисалы азыр мен сиздерге мисал катары көрсөтүп берейин да. Сиздердин тажрыйба мага формадан келгенден кийин мен мынантип админ панелди ачам. Бул администратордун панели, азыр сиздерде демонстрация болуп жаткан. Анан кирем дагы, бул жерде бүт тажрыйбалар жайгашкан. Мына бүт тажрыйбалар жайгашкан дагы, добавить деп жазып туруп, анан кийин мен системага сиздердин тажрыйбаңыздарды киргизем. Мына көрдүңүздөрбү, МСУ кайсы жактан болосуз? Мисалы Ырдыктан болсоңуз, ошону тандайм. Анан район, Жети Өгүз, анан область, Ысык көл, өлкө, Кыргызстан мисалы. Анан пользователи деген жерге көрдүңүздөрбү? Мен бул жерден сиздердин аты жөнүңүздөрдү өзүм жазып кое албаймын. Сиздердин атыңыздар системада болуш керек. Каттоо ошон үчүн керек. Мен башка мынтип жазайын десем дагы, сиздер жок болсоңуздар, мисалы Алтынай Осмонова дейли, андай мына жок. Көрүп атасыздарбы? No results found деп турат. Бул системада катталган эмес бул адам. Ошондуктан мен бул жерге буну жазып туруп enterди бассам дагы бул чыкпайт, бул жерге жазылбайт, калып калбайт. Ошондуктан сиздер, мен сиздердин авторлугуңуздарды көрсөтүп, сиздердин тажрыйба конкурска катышыш үчүн сиздер каттоодон өтүшүңүздөр керек. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондуктан сиздерден сураныч каттоодон өтүп, анан кийин тажрыйбаңыздарды жайгаштырыңыздар. Нургүл айым, Надырова Сабриниса көрүп бересизби? Азыр бир мүнөт. Надырова Сабриниса. Сабриниса. Ооба. Бар экенсиз, сиз былтыр катталган экенсиз, 26-июнда. Толук катталган экенсиз, рахмат чоң. Бул жерде область, прям район, айылдык аймак, чоң рахмат. Почтада бар экенсиз системада. Эми тажрыйбамды жөнөтүп кое беремин, Эми тажрыйбаңызды мага формага салып, формага толтуруп жибериңиз, сураныч. Макул, рахмат. Гүлмайрам эжеке кол көтөрүп атат. Гүлмайрам эже, сизге сөз. Саламатсыздарбы? Эме дамбага да жазса болобу, ошону сурайын дегем, себеби бул жерде документтер да сурайт го. Мен аны биз жергиликтүү кеңеште дамба маселесин көтөргөн эмесмин, бирок чогулуштарда көтөрүлүп, анан МЧСке ОЗЕК түрүндө кайрылганмын да. Ошондо юридикалык жактан жооп береби деп экиленип жаттым эле. Дамба дейсизби? Биздин айылдын ортосунан сай өткөн. Ошол сайдын жээгинде билим берүү мекемеси дагы бар. Сайда сел катуу келгенде
мектепти дагы анан айылдын жарымындагы алып кетүү коркунучу бар эле да. Көтөрүлүп, анан МЧСке 32 мен 5 жолу барганмын дагы элдик жыйында акимдин көзүнчө МЧСтин жетекчисине ушул дамбаны эртең куруп берүүсүн суранганмын да. Анан аким көзүнчө айтканым үчүн МЧСтер карап эме кылышкан. Куруп беришкен да, куруп беришти. Түшүнүктүү. Аким тапшырма керек. Сиз ошону жергиликтүү маанидеги маселеге киреби же кирбейби деп ошону сурап атасызбы? Жок, документтери жок да. Биз жергиликтүү кеңеште караган эмеспиз, протоколдору жок. Акчаны биз айылдарга бөлгөндөн, бирок ал эмеде бар. ПСРде бар. Гүлмайра майым, сизден сураныч, чатка сурооңузду жазсаңыз биз юристке жиберип коелучу. Анткени мен юрист эмесмин, компетенттүү эмесмин да. Мен сизге туура эмес маалымат берип коюшум мүмкүн. Ошондуктан сиз чатка жазып койсоңуз, мен ал жерден көчүрөм дагы. Азыр биздин юристке жиберип, ал эртең карап чыгып, анан өзүнүн жообун бергенде мен сизге жиберип коем. Рахмат. Дагы суроолор? Кийинки колду жаңыл эжекебиз көтөрүп атат. Жаңыл эже, сизге сөз. Мен жаңы кошулгандыктан өткөндө да интернет сабак болуп чыгып кетти эле. Анан жаңы кошулгандыктан личкага маалымат берип койсоңор болот. Кандай маалымат? Ушул конкурс боюнча кантодон өтүш керек, жаңы участница болуп аткандан кийин толук маалымат жок. Мен түшүнүп атам сизди. Анан кийин бизде бул запись болуп атат, жазылып атат, видеобуз экрандан баардыгы жазылып атат. Мен буга чейин баардыгын көрсөттүм процедурасын, кадамдары менен. Азыр бүгүн биздин чай сүйлөшүүбүз бүткөндөн кийин Айгерим мага берсе видеону, мен YouTubeга жайгаштырам да, шилтемени силерге жиберем. Сиз жайбаракат отуруп, өзүңүз көрүп чыгыңыз. Ошол жерден анан өзүңүз катталганга аракет жасап көрүңүз. Анан кийин жобо менен дагы биз кадам менен таанышып чыктык. Анын баарысы экранда жазылды. Ошону менен дагы таанышып көрүңүз. Анан кийин суроолоруңуз болсо жазсаңыз, мен сиз менен жеке түрдө сүйлөшөм. Рахмат. Макулбу? Рахмат сизге да. Кийинки сөздү Рахима айым сизге. Рахима Арынова. Рахима эже, суроолоруңуз барбы? Адашып көтөрө алган го дейм. Жок окшойт. Форма боюнча суроолоруңуздар барбы? Форманы толтуруу боюнча. Нургул айым, мен кантип катталамын, мага совет берип койчу. Кандайча болбойт абы, сиз аракет жасадыңыз, каттала албай жатасызбы? Ооба. Сиз аракет жасаган жоксузбу? Кайда чуркап келдим да, басып атам. Мурдагыдай таба албай атам. Рахмат эже, бирок азыр будан кийин сизге неметпейликпи? Видеосунан кирип көрбөйсүзбү? Ссылканы видеосуга жөнөткөн. YouTube'га шилтемесин сизге жиберебиз, сиз өзүңүз жайбаракат отуруп көрүңүз. Түшүнбөгөн жериңиз болсо кайра көрүпчү. Анан кийин аракет жасап көрүңүз. Эгер кайра эле прям болбосо, анан кийин сиз менен мындай өзүбүз эле сүйлөшөбүз. Макулбу? Макул жаным, макул. Рахмат. Бул жакта Бактыгүл эжекебиз кол көтөрүп атат. Бактыгүл эже, сизге сөз. Андан кийин Анаркан эжекеге. Мен дагы катталыппынбы, көрүп бергилечи. Аты жөнүңүз? Жээнбаева Бактыгүл. Бир мүнөт. Д мененби? Ооба, Д менен. Так. Жээнбаева. Жээнбаева Бактыгүл. Бактыгул. У, Ооба. Жок экенсиз. Коргонбаева Урматхан. Бактыгүл айым, сиз жок экенсиз, катталыңыз. Дагы кийинки суроо? Кийинки сөз Анаркан эжекеде.
Саламатчылык. Арынова и Кургунбаева Урматхан. Саламатсыңарбы? Урматхан Жүрөңүздөр эже, сүйлөп колуңузду туруңуз. көтөрүп койсоңуз, сизге сөз бериле элек азырынча. Биз кезекте Анаркан эжеге бердик азыр. Кезек кезеги менен кылайлы. Саламатчылык, сизде карап берейинби? Мен жаңы эле катталдым да, сабакка жаңы кирип катталдым. Анан эми Момуналиева, Момуналиева Анаркан. карайын. Сиз каяка порталга катталдыңызбы? Жаңы бир Сиз чатка жазсаңыз керек аты жөнүңүздү. Эмес, жаздым. порталга. Жок, Нет, порталга чаттан катталдым го. порталга мына чыкпай жатпайсызбы? Анаркан Момуналиева мына чыккан жоксуз. Апе, катталдым деп кетти го. Каттала элекмби? Жок экенсиз. Мына азыр жазып атам, чыкпай атасыз. Анда туура эмес катталып алдым го. Билбедим, карап көрүңүзчү. Мына эми чыктыңыз. Так, Анаркан Момуналиева. Кочкор, Нарын. Ооба. Мына чыктыңыз. Рахмат, туура жазыптырсыз бардыгына номериңизден бери. Көрдүңүздөрбү, эжелер, айымдар? Туура жазсаңыздар эле мына номерден баштап баары сиздин катталып атасыздар. Мына сиздердин кесиптеш Анаркан айым каттоодон жаңы эле өтүптүр. Мынага чейинки биз мисал көрсөткөн Ормондова баскан отурат. Ошондуктан жактан баардык сапчаларды эле толтурсаңыз эч кандай кыйынчылык болбойт каттоодо. Бул неме жолугушууда дагы кийинки шагдар айтылат да, мындай жол жобосу. Эмненин жол жобосу? Мурда жанагы конкурска катышуунун. Анын жобосу менен таанышып чыкпадыкпы? Кадам менен. Анда Бул запистен жазылып көрө алам, ошентиңиз туураны чейин. Рахмат. Суроолоруңуз болсо кошумча бересиз, макулбу? Макул, рахмат. Рахмат сизге дагы. Рахмат. Кийинки сөз Урматхан эжеде. Урматхан эже. Саламатсыздарбы? Биз катталыппызбы? Кургунбаева Урматхан и Рахима. Бир-бирден сураныч. Атыңыз? Урматхан. Фамилияңыз? Да, и Коргонбаева. Коргонбаева? Коргонбаева. Урматхан Коргонбаева жок экен. Урматхан Коргонбаевабы? Да. Жок экен, сиз мына экраныңызда чыгып атат, жок болот. Арынова Рахимачы? Арынова? Да, Рахима. Азыр карап берем. Жок экен. Эми катталасыңар. Катталыңыз, сураныч. Дагы суроолор? Юсупова Сурмаканды карап койгулачы, сураныч. Юсупова, Ооба. Сурмаканбы? Сурмахан. Сурмаханбы же Сурмаканбы? Хан. Хан. Жок экенсиз. Рахмат. Катталыңыз, арзыбайт. Дагы суроолор? Саламатсыздарбы? Мен да карап берип койсоңуздар, мен бул Нургүл, саламатсыңарбы? Саламатчылык, бир-бирден сураныч. Бир-бирден. Назгүл айым. Назгүл Курманалиева. Курманалиева. Жок экенсиз. Рахмат. Катталыңыз, арзыбайт. Дагы суроолор? Аруке эже, саламатсызбы? Айгерим? Айжамал Жошбаева кол көтөрдү. Жок, Аруке эже көтөрүп аткан ага чейин. Аруке эже. Аруке. Анан Аруке эже барсызбы? Ооба, бармын, ошо регистрация карап койчу, барып экенмин. Ой, эже, сиз барсыз да канча жылдан бери эле? Катышып эле жүрбөйсүзбү?
Абдыкеримова же Абду эле. Абды. Абды. Аруке мен бұл жақтан. Так, Абду Каримова. Абду. Каримова. Аха. Жоқсыз ғой? Абду Каримова Аруке Канайына. Ақжар айылдық кеңешінің депутаты. Абдыкеримова да жазылып қалған ошо янында. Так, Арукелердің барысы шықты мына. Мына Аруке, Ақжар, мына Ош. Бар екенсіз? Почтаңыз оқымыш қой же. Шындай да почта бар бұл. Мұндай почта жоқ. Почтаңызды өшіріп қойыш керек екен. Қандай болып Вообще сонун почта болып тұр. Мен білбеймін, бірінші жолы көріп отырмын мұндай почтаны. Былтыр 20-июньде қатталған екенсіз. Барсыз системада. Айжамал эже, сізге сөз. Айжамал ютубқа кирип регистрацияны ютубтан карайбызбы, эмне деп карайбыз, ошол боюнча маалымат берип болачы. Азыр биздин чай сүйлөшүүбүз бүткөндөн кийин мага Айгерим видеону салат. Мага салганда мен ютубка жайгаштырам да, ошол жактан түз шилтемени ошол видеого биз сиздерге жиберебиз. Ошол жактан кирип, өзүңүз шашпай, жай баракат көрсөңүз болот. Ошол жерде конкурстун жобосу ар бир Телеграмга жөнөтөсүңөр, телеграмда чатса. Телеграмга шилтеме ошо телеграмда барсыз да, топто. Ооба, бармын, азыр ошол жака жиберебиз. Потому что азыр бизде процесс жүрүп атпайбы? Бул бүткөндөн кийин видеону мен ютубка жайгаштырып, анан кийин шилтеме кетет да сизге. Азыр бул Zoom онлайн болуп атат. Рахмат. Арзыбайт. Дагы суроолор, айымдар? Башка суроолор жок окшойт, Эжекелер, суроолоруңуздар барбы? Конкурс боюнча, шарттары боюнча? Аябай көп байланышып сурап атасыздар. Убактыңыздар болсо, конкурстун шарттары боюнча деле айтып кете бербейсиздерби, эч кимде суроо жок болсо? Мен да жаңы кирдим эле. Регистрацияда да жок экенмин. Хорошо. Азыр сизге айтып бүткөндөн кийин дагы бирөө кирет, дагы бир жолу кайталайбыз. Макул. Караңыздар. Азыр мен сиздерге экрандан көрсөтөйүн, биротоло. Так, көрүнүп атат экран? Жок, көргөн жок. Көрүндү. Көрүндү? Мынакей, сиздер мыктай чекит gov.kg деген дарек менен киресиздер. Opera болобу же Chrome болобу, чыгып кире берсеңиздер болот. Каалаган браузер мененчи. Мыктаймак gov.kg көрүп атасыздарбы? Көрүп туруп жазып алачы. Мыктаймак чекит gov.kg. Азыр мен тияка чатка түз шилтемесин салганмын. Ошол жактан өзүңүздөргө сактап алсаңыздар болот, онлайн өчө электе. Макулбу? Ошол жака киргенде эле сизге ыңгайлуу тилди тандайсыз. Мына кыргыз тили биринчи кирет. Ошол жака киресиздер дагы, мына горизонталдык түрдөгү панелге карайсыздар, жөпкө жардам деген бөлүм бар. Көрүнүп ататпы? Жөпкө жардам деген панелге киргенде бөлүмгө гранттар жана долбоорлор деген бар. Ошону басасыздар дагы. Бул жерде бизден ошол биз жарыялаган конкурстар, же болбосо жайгаштырган конкурстар бар. Акыркы кеңештердин айым депутаттары иш үстүндө деп. Киресиздер, киргизгенде эле мына эң биринчи жобонун эң негизги шарты турат. 8 марттан 8 апрелге чейин жамаатыңыздын көйгөйүн чечүүгө багытталган депутаттык демилгенин сүрөттөлүшүн бизге жөнөтүңүз. Бул тажрыйба ишке ашырылган болуш керек. Анткени бир нерсеге баа бериш үчүн биз ал иштин натыйжасын көрүшүбүз керек да турабы. Анан суроолор болуп атат. Бизде мына долбоор бар эле, ошону жазсак болобу деп. Долбоор жаза албайсыздар, анткени ишке ашырыла элек тажрыйбаны биз мыкты деп эч ким айта албайт. Ага биз баа бере албайбыз. Ал ишке ашырыла элек демилге, ишке ашырыла элек тажрыйба. Ишке ашырылган ошонун пайдасын көргөн адамдардын пикирлери да жазылышы керек.
Ошондуктан ишке ашырылган гана тажрыйба менен конкурска катыша аласыз. Мына бул жерде жобо кеңештердин айым депутаттар иш жүзүндө конкурстун жөнүндө жобо деп турат да, бул жерде бүт жоболор катары менен пункттарда сапчалары менен жазылып турат. Эң негизгиси сиздер биринчи кезекте порталга катталган болушуңуздар керек. Азыр мен сизге түшүндүрдүм анткени сиздердин тажрыйбаны мен системага киргизиш үчүн сиздердин аты жөнүңүздөр системада болушу керек. Мен ал жака сиздердин авторлукту колум менен жазып көрсөтө албаймын. Андай мүмкүнчүлүк жок, андай опция жок. Мен болгон тизмедеги системадагы тизмеден сиздерди таап чыгып ошол жерге авторлугуңузду көрсөтүшүм керек. Ошондо гана анан кийин конкурс болгондо сиздердин тажрыйбаны тандап алганда ошол жакта автоматтык түрдө сиздердин авторлук көрсөтүлөт. Мен кол менен эч нерсе жаза албайм тажрыйбадан сырткары. Конкурстун уюштуруучулары бул жерде мына БШК, буга чейин Айгерим айтып өткөндөй, Борбордук шайлоо комиссиясы, анан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу менен өнүктүрүү саясат институту, анан кийин Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы биргеликте түзгөн өнөктөштүк бар. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү үчүн өнөктөштүк. Ошол өнөктөштүктөн катышуусунда өткөрүлүп жатат. Анан бул жерге катышуунун шарттары. Эң негизги шарт мына 3-чү пунктта жазылган: конкурска жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталган, өзүнүн практикасын порталга каттап жайгаштырган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин аял депутаттары катыша алышат. Каттоо, анан депутат болушуңуздар керек. Потенциалдуу катышуучулар порталдын администратору менен байланышып, жергиликтүү маселелерди чечүүгө багытталган ийгиликтүү тажрыйбаларды толтуруу үчүн форманы ала алышат. Эгер бүгүнкү биздин чай сүйлөшүүдөн кийин сиз ушул конкурска катышам десеңиз, мага жазып коюңуз. Мына чатка да салып коем форманы. Өзүңүздөр сактап алыңыз. Эгер бул жактан үлгүрбөй калсаңыз, мен WhatsAppка жазып коюңуз, жөн эле жазып коюңуз. Мен ошол жака сизге форманы салып коем. Макулбу? 3-чү пункттун 3-чүсү ийгиликтүү тажрыйбалардын практикасынын формасын кыргыз жана орус тилдеринде толтурсаңыздар болот. Сизге кайсы тилде ыңгайлуу болсо, ошол тилде толтуруп бере берсеңиз болот. Ийгиликтүү тажрыйбалар 24-жылдын 8 апрели саат 17:00 чейин кабыл алынат. 17:01 жибермей жок. Макулбу? Тажрыйбанын темасы жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө шайкеш келүүгө тийиш. Толук толтурулбаган формалар жана конкурстун талаптарына жооп бербеген, юридикалык баалоодон өтпөгөн тажрыйбалар каралбайт. Башкача айтканда, жеке мисалы пайда көрө турган кандайдыр бир тажрыйбалар болсо, алар албетте туура келбейт. Бул жергиликтүү жамааттын пайдасына катышуучу порталдын башкы бетиндеги практикаңды өзүң жарыяла деп аталган бөлүмдө форманы толтуруп чыгат. Ошол жерде мисалы бар, эгер кааласаңыз таанышсаңыз болот. Бирок ал жерге толтуруңуздар деп мен сиздерге кеңеш бербеймин. Анткени кийин мен сиздер менен аны толуктап карап чыгышым керек. Аны мен юристке жиберишим керек да. Ошондуктан форманы биз сиздерге жеке түрдө салабыз. Макулбу? Форманы толтуруп жатканда суроолоруңуздар болсо, WhatsAppка жазыңыз. Сураныч, мен ар түрдүү иш-чараларда болуп калам, ошондуктан 3 мүнөттөн 5 мүнөттөн добуш голосовое сообщение жибербеңиздер, сураныч. Макулбу? Суроолоруңуздарды так кыска жазып коюңуздар. Мен силерге жооп берем. Формадагы бардык бош жерлер сөзсүз түрдө толтурулуп чыгышы керек. Ал жерде 21 суроо бар. Ошол суроолорду толтуруп чыгыңыздар. Арасында эң эле жөнөкөй суроолор, негизгиси элечи. Эмне кылдыңыз, ал кантип көйгөй болду, ким катышты, кандай чыгымдар болду, анан кандай пайдасы болду. Ошол суроолор негизгилери. Мөөнөттөрү менен башында айттык, добуштар бул добуш берүү онлайн форматында өтөт. Мына конкурс жылына бир жолу онлайн добуш берүү форматында өтөт. Добуштардын эң көп санын, бирок 50дөн кем эмес добушту, бул минималдуу чек, алган тажрыйбалар конкурстун жеңүүчүлөрү болуп танылат. Онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссия 6 финалистти жана кызыктыруучу байгелерге 3 талапкерди аныктайт. Бул жылы демек сиздерде мүмкүнчүлүк көбүрөөк былтыркыга караганда, анткени кошумча номинациялар дагы бар. Быйыл 9 байге ээлери аныкталат. Былтыр 5 болчу. Онлайн добуш берүүнүн жыйынтыктары конкурстук комиссиянын протоколу менен таризделип, 3 жумуш күнү ичинде мыкты тажрыйба порталына жайгаштырылат. Дагы
максаты жана айтып өттүк. Мына байгелер жөнүндө маалымат. Бул жерде мына 5 пунктта конкурстун байге 5.000. Бул биздин Бажипадан каралган каражаттар академиядан. Биринчи 3 орун бул жеңүүчүлөр адаттагыдай эле. Атайын быйыл сиздерге мүмкүнчүлүк кошумча 3 номинациялык байгелер бар. Ал жерде дагы ошол товардык сыйлыктар каралган. Анан 3 уюштуруучулардын атынан кызыктыруучу сыйлыктардын 3 топтому бар экен. Бул жерде ошо сертификат биздин академиядан окутууга, анткени сиздер депутат болгондуктан сиздерге мындай окутуулар каралган эмес, бюджеттен каралган эмес. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүк сиздерге берилет. Ошондой эле биздин муниципалитет журналына дагы жазылууга мүмкүнчүлүк берилет. Акысыз 1 жылга. Анан биздин ошол 16.000 сомдон ашпаган суммага катышууга сертификат берилет. Дагы эмне маалымат? Жалпысынан ушу кыскача маалымат ушундай. Суроолоруңуздар барбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз сизди. Биякта баягы бул эркек эмне кылып жүрөт деп ойлоп калбаңыздар. Просто билип коеюнчу деп эле баягы жардам тийип калабы деп атам. Добушту кимдер берет? Кандай дейсиз? Добуш берет деп атасыз бул жерде. Добушту ким берет? Элдер, сиздердин жамааттын өкүлдөрү. Ошол аймактыкыбы, өзүнүн аймактын немесиби, элдериби? Ооба. Мисалы, бул жерде мисалы сиздин, сиз кайсы аймактан болосуз? Кочкор. Кочкор айылдык аймагынын мисалы жергиликтүү кеңешинин депутаты бирөө тажрыйба жазды дейлик, Ошол тажрыйба ишке ашырылып жатканда, ошонун пайдасын ким көрөт? Эл көрүш керек дейм, жамаат. Жергиликтүү жамаат. Биздин эң негизги маселебиз ошо конкурстун шарты боюнча ошол жергиликтүү жамааттын маселесин көйгөйүн чечкен тажрыйба болуш керек. Ошол демилгени, ошол тажрыйбаны мына биздин конкурска катышып аткан айым, депутат айым чечип берген болушу керек, же болбосо өзү катышкан болуш керек. Ошол тажрыйбасын бизге жазып бергенден кийин конкурска катышса, анан биз ошол мына конкурс башталды деп шилтемени жиберебиз. Анан кийин биздин башкы бетте мына бул жакта оң жагында мыкты тажрыйба үчүн добуш берүү деп мына бул жерде турат. Бул жерде катарынан канча тажрыйба болсо, ошонун баардыгы ушул жерге тизилет. Башка аймакка дагы кошулабы? Конечно, бул жерде канча тажрыйба болсо, ошонун баарысы ушул жерге тизилет дагы, анан кийин добуш берүү башталат. Бул жерге кирип эле өзүнүн немесин тандайт дагы, кайсы тажрыйбага добуш берем десе, ошону анан кийин ошого сиздердин ошол жамааттын өкүлдөрү добуш бериши керек. Ага бул жерде мисалы сиздер жана шайлоонун алдында ошол депутаттар агитация жүргүзгөндө бүт роликтерди жасап, аябай буклеттерди жасап, ушул сыяктуу маалымат өнөктүгүн өткөрөсүздөр туурабы? Ошол сыяктуу эле бул жолу дагы ошол шилтемени берет дагы. Шилтемени сиздер жана WhatsApp, Messenger же болбосо Telegram аркылуу жамаатыңыздарга жибериңиздер. Анан кийин биз эгер кааласаңыздар ошол конкурс башталгандан 1 же 2 күнү дагы атайын онлайн консультация өтөбүз. Ошол жерде практикалык түрдө көрсөтүп беребиз. Анан ошону сиздер кааласаңыздар ошондой эле видео записи болот. Ошол шилтемени дагы биз YouTube'га жүктөбүз. Ошол жактан ошол шилтеме менен бөлүшсөңүздөр, калган жамааттын өкүлдөрү деле көрүп, ошол боюнча добуш бере беришет. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Болгону эле буга чейин жана Жумагүл эже айтып өткөндөй, бир аз татаалдаштырганга туура келди. 2 жылдан бери верификация процессин киргиздик, процедурасын. Анткени бул жерде мурун добуш берүү бизде оңой эле болчу, түз добуш берүү эркин. Каалаган тажрыйбаны тандап эле анан добуш бере берет болчу. Бирок биз биринчи жолу жергиликтүү өз алынча башкаруунун мыкты тажрыйбасы деген конкурсту өткөргөндө бир түндө 4400 добуш, фейк добуш берилген да. Анан ошондуктан биз ушул верификация процессти киргизгенге мажбур болгонбуз. Анын верификация бул тастыктоо процедурасы да. Жана биз сиздер катталып жатканда порталда WhatsApp номер менен порталга катталган номер бирдей болушу керек деп ошону бекерден айткан жокпуз. Анткени порталга ошол номер менен катталсаңыз, ошол номер сизде WhatsApp болуш керек. Биз сиздин гана сиз ошол адам экениңизди биз тастыкташыбыз керек. Верификация процесси ошол эле. Сиз ошол адамсызбы же ал адам эмессизби? Ошону биз тастыктайбыз. Ошон үчүн бул процессти киргиздик. Анткени жанагы фейк добуштар берилгенде мен бир жолу ошо бир күндө 300гө жакын номерге чалып чыкканмын аныкташ үчүн. Анан ошол жакта катарынан эле бир эле номерди алып, арткы номерлерин, акыркы номерлерин эле
өзгөртүп эле санын. Анан кете бериптир да, добуш берипчи. Анан кээбиркилери мисалы биякта Нокенден добуш берилген деп жүрсө, ошол тажрыйбага ал номерге чалсам, ал вообще Баткенде биздин тажрыйба жөнүндө таптак уккан эмес да. Ошондуктан ошондой фейк добуштар болбош үчүн биз ошол верификация процессине киргизгенге мажбур болгонбуз. Аны туура түшүнүң. Анан бул жерде бул 4-3-тө турат. 50ден кем эмес добушту алган тажрыйбалар конкурстун жеңүүчүлөрү болуп таанылат деп атат. Ооба. 50ден ашса эле бүттү, жеңүүчү болуп калабы? Жок, эң акырындачы, мисалы былтыркы добуш берүүдө бизде 500 бир нерсе болгон добуш. Мен эсимде бар болсо. Эң алды. Анан жана орундарды билбайбызбы, канча байге орундар бар. Ошол байге орундар сертификат аркы беркилер келеби булар, Азыр кандай дейсиз? Бул 50ден кем эмес алган жеңүүчү болду деп, эң акыркы тиги байгелер турбайбы, сертификат, анан окууларга Эң дегендер акыркы байге, караңыз, эң акыркы байге бул жерде 50 эмес 200 добуш да болуп калышы мүмкүн. Ал жерде добуш бергендердин санына карата болот да. Мисалы эң алдыңкы добуш балким 700 добуш алып калат. Анан эң акыркысы балким 300 добуш алып калат. Анан ошон үчүн анда бул жерде 50ден кем эмес деп жазбаш керек экен да. Неге? Жок. Жазабыз. Анткени былтыр бир буга чейинки таржымалыбызда биз ошондон улам жобого өзгөртүү киргизебиз да. Бул жерде мисалы акыркы тажрыйба, мисалы караңыз, бул жерде азыр 9 орун болот, быйыл. Биринчи, экинчи, үчүнчү 9 орун болуп атат. Ошонун балким эң алдыңкысы 200 добуш алып калды дагы. Анан кийин азайып эле кете берди. Анан 3-чү орунда кетип аткан сан боюнча. Балким ал 35 добуш алып калды. 35. Элестетиңиз, эми мыкты тажрыйба республика боюнча өтүп атса, анан кийин 35 добуш менен кантип ал жеңүүчү болушу мүмкүн? Өзүңүз ойлоп көрсөңүз. Ошондуктан жок дегенде 50 адам деп киргиздик. Бул сиздердин мисалы ошол жамаатыңыздагы ишке ашырылган тажрыйбаны пайда көрүүчүлөр деле көп да, мисалы, туурабы? Анан эгер өзүңүздүн ошол жергиликтүү жамааттан 50 адамды жок дегенде өзүңүзгө ошолор үчүн аткарылган тажрыйбага добуш бердире албасаңыз, мобилизация болбосо мисалы, анан ал мыкты тажрыйба деп ким көрсөтө алышы мүмкүн? Бир жерде мындай турбайбы, бир жерде бүткөн жумуш керек экен да, бүткөн аткарылып бүткөн жумуш турбайбы, ошого эле тиги добуш берүү турбайбы? Ооба. Мисалы үчүн тиги Курманбаева Жумагүл эжебиз эметип атпайбы сурапчы, анан ар кошкон болуп, элдин дагы салымы кошулуп, өкмөттүн да салымы кошулуп, ошентип отуруп бүткөн жумуш болуп калса, ошону алып чыксак эмне болот? Ал депутат айымдын ролу кандай болот ал жерде? Ролу мен деп чыгат да. Мына мен алып чыктым, моундай кылгам, тигипу деп. Анан биз экспертизадан колдойбуз да. Жок, сиз кантип анан ал алып чыкпаса деле бизге ал тастыктаган документтер керек да. Ал тиркелиши керек сөзсүз түрдө. Мисалы караңыз, китепкана деген бөлүмдө бизде мыкты тажрыйбалар деген бар. Ошол жерде тажрыйбаларда биз иш кагаздарды тиркейбиз. Ал биздин формада талапта бар. Мисалга бул жерде жүктөлдү экен. Тартабыз да видеоролик кылып. Видеоролик бар болсо жакшы болот. YouTube'га жүктөп, ошол шилтемесин бизге жибериңиздер. Мына бул жерде көрүп атасызбы? Мына программасынын иш чаралары, кээде протоколдор болот. Ошол протоколдорду дагы мына ар бир тажрыйбага биз тиркешибиз керек. Бул ошол канчалык деңгээлде, мыйзам деңгээлинде легитимдүү болгон иш чара, ошону биз көрсөтүшүбүз керек. Анткени ошол кесиптештерибиздер да башкалар көрүп ошондон үлгү алыш керек. Документтер менен тастыкталган болуш керек. Бул жерде тиги ар кандай эле жумуш болсо болду экен да бүткөн, эч кандай эмес. Жергиликтүү маанидеги маселе болуш керек. Ооба, жергиликтүү маанидеги, анан жергиликтүү жамаат пайдалана турган жумуш болсо эле болду экен да. Ооба. Жергиликтүү маанидеги маселелерди, мисалы ошо Юстиция министрлигинин сайтынан алсаңыздар болот.
Так, рахмат. Баш байгеси болсо бул жерде 6 финалисттер турат. Кызыктуучу байгелер 3 талапкерди аныктайт дейт. 6 жанагы биринчи 3-төн бөлүп койгон турбайсыңар. Ошолорго дейм, номинация анан да бирөөсү эмне деп жүрөт. Номинация менен. Ооба. Так, бул жерде деген бирөөсү номинациялар боюнча дейт, да бирөөсү эмне деп жүрөт бул. БШКныкы 3 орундан турбайбы? Макул, рахмат. Арзыбайт. Дагы суроолор? Нургүл эже, ошондо биринчи орунга эко, экинчи орунга эко, үчүнчү орунга эко экен да? Ушундайбы? Ошондой болуп калып атат. Белектери окшош. Быйыл ошондой, быйыл ошондой болду. Кошулуп атат кошумча. Азыр мен чатка сиздерге формасын салып коем. Ошол жерден алып алсаңыздар болот. Ой. Чуть не то сделала. Нургүл эже. Тигичи могу жергиликтүү кеңештечи ошо жалпы жамаат, элдик жамаатты пайда. Анан ошол жалпы жамаат жергиликтүү кеңеште пайдалана тургандычы жаңы если ремонту ошо иш чарасы жаңы башталып, ошентсечи аны иш тажрыйбага киргизсек болобу? Жок, ал бүт электе. Бүткөн нерселер эле керек, Конечно, мыкты тажрыйба деп кантип баалай аласыз, мисалы, эгер ал бүт элек болсо. Анын пайдасын эч ким көрө элек болсо, аны кантип баалай аласыз? Эч ким баалай албайт да. Балким эртең подрядчик туура эмес иш кылып коюп, аны калп эле акт менен кабыл алып коюшат да, анан кийин ал күрсүгүн урап калат. Каяктан билесиз? Ал мыкты тажрыйба боло албайт да. Ал мыкты тажрыйба ишке ашырылган, анан кийин ошонун пайдасын көргөн, элдердин пикирлери киргизилген тажрыйба болуш керек. Рахмат. Дагы суроолор? Айымдар? Деле жок калды окшойт, Нургүл. Ошондойго. Же барысы түшүнүктүү, же эч нерсе түшүнгөн жокпуз. Мен сиз азыр чатка түз шилтемелерди тажрыйбанын формасын салдым. Өзүңүздөргө сактап алыңыздар сураныч. Анан кийин жергиликтүү маанидеги маселелер жазылган тизмеси бар Юстиция министрлигине түз шилтемени салдым. Ошону алып, ошол жерден тизмени өзүңүздөргө сактап алыңыздар сураныч. Ошол жактан көрөсүздөр анан кийин. Жарайт. Нургүл эже, мен чатка суроомду жазып койдум. Жоонун личкаңыздан сурайынбы? Юристке жөнөтөбүз. Ооба. Так, Нурзат Мамбеткулова, мен Телеграмда жокмун. Каерден ссылканы алабыз дейт. Ссылканы ошо деген чатка таштап койдум, Нурзат эже. Жок, Айгерим, мына запистикин. Телеграмга кирбейсизби, Нурзат айым? Телеграм топко катталсаңыз, Айгерим түз шилтемени салып аласызбы Телеграмдан? Ооба, салып койдум, астында эле турат. Рахмат. Нурзат айым, ошол шилтеме менен өтүңүз. Сиздин сурооңузду кабыл алышат, ошол топко кошуласыз, ошол жактан эле шилтеме менен өтө берсеңиз болот кийин жазууга, видеого. Нурзат барсын Телеграмда дейт. Бар экенсиз го. Шилтеме кылыптырсыздар да форманын биринчи бети ачыла албай атам го мен. Эмне себептен? Билбейм, чута бардыгына жүрүп аткан эле форма. Мына мен азыр басып атам, ачып атам. Мына ачылды. Жок, монун аяк жагы элеси. Могу биринчи беттин акыркы строчкасы эле ачылып атат менден. Же туура эмес кылып атамбы? Телефондон ачып атасызбы? Ооба, телефондон. Экинчи, үчүнчү бет. Жок, телефондон болбойт. Толтуруп атканда сизге да ыңгайсыз болот. Аны сактап туруш керек отуруп. Анан ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо, же ноутбуктан же компьютерден толтуруңуз сураныч. Өзүңүзгө да оңой болот да, экран чоңураак болгондочу, баардыгын көрүп турасыз. Телефондон туура эмес жүктөлүп калышы мүмкүн. Дагы суроолор?
Айымдарда башка суроолор калбады окшойт. Биз анда бул чай сүйлөшүүбүздү жыйынтыктай берели. Убакытта болуп калыптыр. Урматтуу эжекелер, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул бүгүнкү болгон чай сүйлөшүүбүздүн записин сиздерде YouTube'га жайгаштырылгандан кийин Telegram группабызга жөнөтөбүз. Андан тышкары WhatsApp'тан дагы биздин бир нече группаларыбыз бар сиздер менен биргеликте. Ошол жакта дагы жөнөтүлөт. Алып сөзсүз өзүңүздөр дагы бир ирет коюп көрүп, катталып порталга кайрадан анын баардык талаптары боюнча бир эмес эки жолу Нургүл айым айтып өттү, түшүндүрүп өттү. Кайра дагы бир сыйра коюп окуп, карап чыгып, түшүнүп, анан 7-8 апрелге чейин сураныч өзүңүздөрдүн багы тапшырыктарыңыздарды, заявкаңыздарды жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Биз дайыма байланыштабыз, формаларын дагы жөнөтүп, сиздерди дайыма колдоп турабыз. Эгер суроолор болсо жазыңыздар. Айгерим, бир сураныч, айымдар, сиздерден сураныч. Бардыгын 8 апрелге же 7 апрелге калтырбаңыздар сураныч. Анткени мен үлгүрбөй калышым мүмкүн. Акыркы күндө бардыгыңыздар билесиздер, жиберип койгондо мен үлгүрбөй калышым мүмкүн, сиздер үлгүрбөй каласыздар. Мен жалгызмын. Ошондуктан сиздерден сураныч, акырына чейин калтырбаңыздар. Анткени толуктай турган жерлери көп болуп калса, мен үлгүрбөй калам, сиздер кача албай каласыздар. Анан кимди күнөөлөйбүз? Мени. Ошондуктан сиздерден сураныч, алдын ала жибериңиздер. Макулбу? Даяр болгондо канчалык көп убакыт эртерээк жиберсеңиздер, ошончолук сиздердин тажрыйбаны толук кандуу даярдаганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Макулбу? Сиздерден сураныч, акыркы күнгө калтырбаңыздар. Жумагүл эже, жазыңыз. Өзүңүздөрдүн личкаңыздарга номериңиздерди тыштап койсоңуздар жакшы болот эле ушул жака. Чатта турат. Telegram чатка биз экөөбүздүн тең номерибиз, электрондук почталарыбызга чейин жазып калтырып койдук. Чатты карап азыр алып алсаңыздар болот. Биз завершение кылганга чейин. Баардык документтерди көчүрүп калыңыздар, эжекелер. Анда жакшы салыңыздар. Нургүл айым, сизге чоң рахмат. Рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Жакшы салыңыздар. Оразаңыздар кабыл болсун. Рахмат. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Рахмат сиздерге да, жакшы барыңыздар. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Рахмат.